Мен суроом каржы министри сизге да 2023 жылдын кирешеси 322 миллиард деп берилген да былтыр. 2024кө 378 миллиард деп жатасыңар. Демек киреше 56 миллиардка көп болуп жатат да, көп болот. Бул болжолдуу эсеп менен турабы. Ошол каржыны кайсыл жактан көбөйтөсүңөр, эмне нерсенен көтөрөсүңөр? Ошону айтып бересизби? 56 миллиард 2024кө көп болуп жатат да, 2023кө караганда. Ооба, киреше жагыбыз ошо салык жана салык эмес жана грант эсебинен каралган. Ошо салык жагынан да өсүш бар, эң негизги салык жагынан өсүш бар. Биз былтыр туризмге 1 миллиард акча бөлүп бергенбиз, билесе. Туризмге 1 миллиард акча бөлүп бергенбиз. Азыркы күндө ошол камалып кетти, эмне болду, кандай болду, ошол боюнча маалымат бериңизчи. Ошол акча каяка кетти, жумшалдыбы? Саламатсыздарбы, Чоросеитов. Бүгүнкү күндө жаңы фонддун жаңы директору бар. Ошол иштеп атат, жаңы команда келген. Экинчиден фонддун каражаттары иш өтүп атат, сөзсүз андан тышкары ошол каражаттар толугу менен ишке ашырылат жана ишке ошол план түзүлгөн боюнча иш чаралар болуп атат. Рахмат. Былтыр 2022 жылы 23кө карата нефти трейдерлерге күйүүчү майды биздин дыйкандарга жана ошондой эле биздин кыргыз элине арзан баада алып келүү үчүн 2 миллиард сом акча бөлүп бергенбиз да. Азыркы күндө кайра ошо күйүүчү майлар кымбаттап атат да. Ушул боюнча эмне болду, ошо 2 миллиард? Каяка иштетти, эмне кылдыңар? Өткөн жыл апрель айынан баштап ошо кризис болгон, ошо ГСМ жагынан. Биз болсо 2 этапта ушуну бергенбиз, ошо кредит катары. Ал баары кайтарылып бюджетке келип түшкөн. Эсептөө палатасы барбы? Ушул боюнча маалымат бериңизчи. Эсептөө палатасы. Аппарат Айдарбековдун микрофонун жандырып бергилечи. Айта бериңиз микрофонду. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Бул боюнча Айбек Жапарович, биз кандай эме менен берилген баарын жаздык. Азыр бүгүнкү күнү болсо полный материалды укук коргоо органына ГКМБ, СМБга берилди материал. Ошолор баа берет азыр бүгүнкү күнү. Толук иштетилген эмес да, значит, турабы, силердин корутуңар жакшы эмес. Да, ошон үчүн укук баа берүү үчүн биз Госкомитет национальной безопасности берилди материалдар. Айбек Жапарович, ушул мезгилде кризис болуп кетпеш үчүн ошол акча каражаттар бөлүнгөн. Ошол акча каражаттар бөлүнүп өзүн вазипасын аткарды. Кайра ал акча кайтарылды. Өзүн вазипасын аткарды. Бүгүнкү күндө матрезервде бизде бүгүнкү күндө дизель топливо бар. Эсе кимде кандай дыйкан эгерде дизель топливо алам десе, ар бир районго биз бөлүп бергенбиз квота, ошол жактан аркылуу алса болот. Туура, ал акчаны биз кантип бөлүп бергенбиз, Бактыргеш, билесизби? Баасы көтөрүлбөсүн деп бөлүп бергенбиз. Азыркы күндө баасы 2 эсе көтөрүлүп жатат. Анда эске алышыбыз керек. Эсептөө палатасы текшерип, бул жерде корутундусун карасаңыз, туура эмес иштетилген деген таянак чыгарды. Муну айтып жатат өздөрү, укук коргоо органдары өткөрүп берди деп. Мен ошону сурайын деп жатам. Каржы министри сизге да 2 эсеге кандай көтөрүлдү 2 эсеге? 2 эсеге көтөрүлгөн жок, каяктан 2 эсеге көтөрүлдү? Сиз эми ошону элге кыдырып 95 бензин 64 сом болчу. Мына азыркы сентябрда 92, 58 сом болчу, 62 сом болуп атат. Биз ошо акчаны бөлүп жатканда канча эле күйүүчү майлар? Ал кайсы ай эле ушундай? Апрель айы боюнча. Ошондой баа боюнча алар. Бизде маалымат башкача, Бактыргеш. Мен сиз өзүңүзгө дагы азыр апарып берем, кааласаңыз. Келиңиз. Каржы министри сизге да 8-чи беренеге ылайык бир мамлекеттен тышкы карыздын 45% ашпаш керек да, билесиз. Азыркы күндө биздин тышкы карыздын Кытайдан 45%-га жетеби, жетпейби? Жок, 38. Жетпейт,
8 азыр. Жетпейбиз. Жакшы, анда быйылкы жылы мына 56 миллиардка көп салык чогултабыз жана ошондой эле биздин бюджетибиз көбөйөт деп турабыз. Менде дагы ушул Ош шаарына караштуу Ош шаарынын өзүндөгү социалдык объектилер боюнча бир-эки сунуштарым бар эле да. Ошолорду жазып алсаңыздар. Урматтуу, бул жерде Госстрой жана билим берүү министри отурат. Силер жазып алсаңыздар. Ош шаарына караштуу Амир Темир кичи районунда 65 орунду мектептин курулушу 2016 жыл баштап ушунгө чейин бүтө элек. Эгерде 150 миллион болсо толук бүтөт. Ал жерде өзүңөр билесиңер, нормадан 2 эсе көп окуп отурат ушу күндө. Жана ошондой эле Ош шаарында Ирригатор көчөсүндө 275 орунду мектептин курулушу 2015 жылы башталган. Ушунгө чейин бүтө элек. 30 миллион болсо бүтөт. Аягына чыгат. Андан сырткары Керметоодо Байтемир көчөсүндө Терешкова мектеби бар, 500 орунду. Азыркы күндө 50 миллион болсо, ушунгө чейин 50 миллион которулду, калганы жок да. Эгерде ушуга дагы акча которула турган болсо, бөлүнө турган болсо, бул дагы толук ишке берилет да. Жазсаңарбы Госстрой билим берүү министри? Андан сырткары Ош шаарына Жапалакта Мээркан айына быйылкы жылга 11 миллион акча бөлүндү, 225 орунду. Жалпы 95 миллион. Ушуга дагы акчасын карап берсеңиздер бүтөт. Жана ошондой эле Ош шаарынын стадиону билесиңер да, бардыңар эле. Ош шаарынын стадиону. Ошого дагы бир 50 миллиондой акча болсо, акырына чейин бардыгы бүтөт экен. Жана ошондой Ош шаарынын Сулайман тоого. Ага да 35 миллион акча болсо, бардыгы бүтөт экен да. Госстрой билим берүү министри, сиздер ушуну жакшы карап койсоңуздар. Жана ошондой эле каржы министри, сиз да ушуларды эске алсаңыз. Ош шаарына жалпысынан 10го жакын мектеп бар. Алды 8 жыл, 9 жылдан бери бүтпөй аткан. Эгерде 636 миллион акча болсо, ошонун бардыгы бүтөт экен да. 8-9 жылдан бери бүтө элек. Мен бул боюнча кат сиздерге бергенмин, азыр дагы кааласаңыздар беребиз.